Assalamu alaikum. Meni Sergek Yaşol kanalımның katbalgıçılары, körүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кайрадан мен сиздер менен Талайбек. Мен өткөн сабактарда бел ооруу жөнүндө көрсөтүүдү айтып, анын себептерини, анын белгилерин айтып кеттим эле. Эми ошол бел оорудан сакайуунун ыкмалары жөнүндө мен сиздерге мына көнүгүүлөрдү айтып кетким келет. Бел оорууда өткөндө мен квадратный мышцага кантип көнүгүү жасалат деп ошол булчуңдун өзүнө таасир бериле турган көнүгүүдү айтып көрсөттүм. Бул чыгарылышта болсо ошол бел ооруунун дагы бир пайда кылып турган экинчи булчуңдарыбыздын бири поясничная подвздошная мышца дедик. Ал биздин ошо 5 бел омурткабыздын өйдө жагы туташып барып туруп, жамбаш сөөгүзүнүн алдынан өтүп, кашка желекке кошулган булчуң эле. Эми ошол булчуңду, уюган булчуңду кантип биз чоёбуз? Кандай көнүгүүлөрдү жасайбыз? Ошол аты аталган поясничная подвздошная деген булчуңдун өзүнө таасир бериле турган көнүгүү. Анда эмесе көңүл буруңуздар, мен сиздерге ошол көнүгүүдү көрсөтүп берейин. Ушундай жерде эле отурган болосуздар. Жерде отуруп, оң жактан баштайбыз албетте. Мына ооруган бутубузду канчалык артка жөнөтөбүз, арт жака жөнөтөбүз, арт жака жылдырабыз, арт жака жылдырып, өзүбүз толку боюбузду түз экинчи бутубуздун тизесин кармап, түз кармап турабыз. Могу жер болсо акырын чоюлуп бара берет. Эч убакта мен сиздерге эскертип кетейин, мына ушул көнүгүүдү жасаганда эч убакта моундай кылып булкубаңыздар. Булчуңдун өзүнүн акырын чоюлуп кетишине шарт түзүп, акырын чоюлуп кеткен абалда кармап тура бериңиздер. Чоюп бара бересиздер, аябай мындай чыдабай турган абалга барганда ошол жерде кармап токтоп туруңуздар. Бир аз кармап турсаңыздар, эркин дем алып, дем чыгарып тура бересиздер. Бир аз кармап турсаңыздар, жанагы чыдатпай ооруп аткан оору кичине жеңилдейт. Жеңилдегенден кийин анан кайрадан дагы ылдый түшө бересиздер. Мына ушул көнүгүүдү жасаганыңыздарда сиздерде ошол поясничная подвздошная мышца деген булчуң чоюлат. Эми башка булчуңдар да чоюлушу мүмкүн. Булурчуздарчы, жоон сандын арт жагында болушу мүмкүн, курсак жакта болушу мүмкүн. Да, ошол жакта да булчуңдар жанагы уюган жерлери болсо, анда дагы аларга да таасир берилип кетет. Эми ошол эле көнүгүү, ошол эле булчуңга таасир бериле турган көнүгүүдүн экинчи бир түрүн көрсөтсөм, анын үчүн мындай бир отургучка өжөлөнүп туруп, бир бутуңуздарды коюп, оң жак бутту коюп, мына тизени коюп алып туруп, өзүбүз алдына карап ылдый түшөбүз. Алдына карап, мына экинчи буттун тизесин ылдый бүгүп, ылдый түшө бересиздер. Ылдый түшкөнүңүздөрдө сөзсүз жанагы булчуң чоюлат. Эми жанагы квадратный мышца менен поясничная подвздошная мышцанын экөөнү бир убакта жасасаңыздар деле болот. Мисалы үчүн 2-3 подход менен квадратный мышцанын көнүгүүсүн жасап, жанагы жерге жатып, тизени тартып, 2-3 подход менен жаңы аталган поясничная подвздошная мышца дегенди дагы чоюп койсоңуздар болот. Мына ушул кыскача сиздерге пайдалуу кеңешимди, сунушумду кыскача убакытта сиздер менен ой бөлүшүп кеттим. Мен ишеничтемин, ушул мен көрсөткөн ыкмаларым, көнүгүүлөрүм сөзсүз сиздерге пайдасы тиет деп. Эч убакта оорубаңыздар. Мээнетиңиздерге Аллах Тааланын өзүнүн шифасын берген болсун. Бардыгыбыз Аллахка аманатпыз. Кайрадан эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламатта болойлу. Ассаламу алейкум.